Кыргызстанда революция жасайм десе жасап коет. Мамлекет эмес, бир эле компания. Максим Бакиевке каршы Мадумаров-Чалык бир да Сиз дагы 95-2000 жылдардагы 2005 жылдардагы парламенттик шайлоодо өзүңүздүн округуңуздан 70-80% добуш алып келген учурлар болду да. Анда мына ошол 70-80% добуш алган Мадумаровдун добуштарын бул деген ошол учурдагы президент Акаевка каршы маанайдын гана туундусу десек туура болобу? Кайсы бир деңгээлде сөзсүз түрдө болот. Кайсы бир деңгээлде. Мадумаров ошол добуштарды кантип топтойт, кантип жыйнайт. Ошол кездеки бийликтин жүргүзүп аткан аябай алешемдик туура эмес иштерини ачык айтуу менен. Эгерде бийлик мыкты иштеп аткан болсо, аларды канчалык сындабагын сен андай добуш жыйнай албайсың. Сөзсүз түрдө. Ал экөө бири-бирине түздөн түз көз каранды. Бийлик канчалык ката кетирсе, ошол каталыктарын айтсам, туура жолдорду көрсөтүп берсең, бийликтин кадыры бар ошончолук түшөт. Анын баягындай катачылыктарын ачып аткан кишинин кадыры көтөрүлөт. Тескерисинче, эгерде бийлик туура иштеп аткан болсо, эл үчүн иштеп атса, мамлекет үчүн иштеп атса, аны караласаң, бийликтин кадыры көтөрүлөт дагы, аны сындап аткан кишиники төмөндөйт. Башка бир саясатчылар, башка бир эксперттер айтып жатат, Кыргызстандагыдай эле Украинада дагы Украина эли ушу эски жүздөрдөн чарчады, олигархтардан чарчады, бир жаңы жүздөрдү көргүсү, жаңы өзгөрүүлөрдү көргүсү келгендиги үчүн мына ошол жаш 41 жаштагы саясатчы Владимир Зеленскийди колдоп чыгышты деп атат да. Кыргызстанда да мына ушундай тенденция байкалабы? Кыргызстанда ар бир шайлоо мамлекеттеги мыйзамдарга ошол элдин өзүнүн ой жүгүртүү маданиятына, саясий маданиятынын деңгээлине жараша болот. Украина эски күчтөрдөн чарчаган жок. Украина согуштан чарчады. Украина бүгүнкү күндөгү баягы бир тараптуулуктан чарчады. Андай бир тараптуулук Кыргызстанда карап келген болсоң, бизде деле толтура. Бир тараптуулук аябай көп, окшоштук жактары аябай көп. Бүгүн айтып атпайбы, ошол 73% эл колдоп аткан эл күздө канча пайызы калат бир Кудай билет. Зеленскийдин кайсы бир деңгээлде интеллектуалдык потенциалы уткан жок, Коломойскийдин акчасы утту деп атат. Угатасыздар да? Муну Коломойский утту. Зеленский менен Порошенконун ортосунда эмес, Коломойскийдин акчасы менен Порошенконун акчасынын ортосунда күрөш жүрдү деп атат. Приват банктын. Муну жакынкы күндөрдө көрөбүз. Ал жерде жашабагандан кийин, ал жерди билбегенден кийин, ал же бул деп көз ачыктык кылыш туура эмес болуп калат. Көрөбүз. Биринчи дайындоолордон башталат. Экинчи кийинки кадамдары кандай болот? Кандай жол менен барат? Бирок кечеки 2 күндөн берки билдирүүлөргө караганда тышкы саясатта көп деле өзгөрүү болбойт. Себеп эң мындай бир орчундуу маселе Украина менен Россиянын ортосундагы маселе бул Донбасс, Луганск, андан кийин Крым. Кече Путиндин Донбасска жеңилдетилген шартта атуулук берүү жөнүндөгү буйругу бул кырдаалды андан бетер курчутуп жибериши мүмкүн. Ошол учурда шайланган президент Владимир Зеленский, ошо иштеп жаткан президент Петро Порошенко коррупцияга каршы күрөштү жүргүзбөй койду жетишерлик деңгээлде деп бүтүндөй бир мамлекеттик башкаруу тутумун өзгөртүү демилгеси чоң колдоо тапты да. Керек болсо Румыниянын мурдагы баш прокурорун Украинага чакыртып иштетүү демилгеси көтөрүлүп жатат. Мына ушундай жагдайда системаны өзгөртүү, алмаштыруу көз карашы ишке ашат деп ойлойсузбу? Кубаныч мырза, баары эле сүйлөсө эле система өзгөрүү керек, реформа жүрүү керек деген сыяктуу сөздөрдү көп айтат да. Кеп мыйзамдарда эмес. Кеп системада эмес. Кеп инсандын өзүндө, адамдын өзүндө. Эгерде мыкты азамат жигит келе турган болсо, мыйзамың кандай, конституцияң кандай, ага карабастан кетет. Ошол 50 миллионго жакын калкы бар украиндардын ичинен Румыниядагыдай бир прокурор чыкпай калабы? Чыгат. Популисттик билдирүүлөр көп болот шайлоо учурунда. Бардык нерсе адамдан көз каранды. Мына системаны өзгөрттү Кыргызстан. Конституцияда бүтүндөй бийликти өкмөткө алып берди.
Отурат го Шалпаев өкмөтүң. Президентте эч кандай укук жок. Башкарып атпайбы? 2 жыл бир тизгинди кармап алгандай болуп. Макулсузбу? Демек системада эмес да. Кеп адамда да. Эгерде жогорку кеңештин төрагасы мыкты болгон болсо, өзүнүн конституциялык укугун аткарат да. Эгерде өкмөт башчысы мыкты бир азамат болгон болсо, мыйзамдан чыкпай, конституциядан кылдай кыйшайбай, өзүнүн укугун аткарат да. Жок, экөө тең жалдырап президентти карап отурушпайбы? 120 депутаттын баары карап отурбайбы? Мына өкмөттүн жасаган ишин мыкты деп колдоп беришти. Түштөн кийин чыгып алып айтып атат, бир кадам алга жылган жокпуз, эч кандай жылыш болгон жок деп. Бул эмне деген бул? Эки жүздүүлүкпү эмне? Кандай дейсиз? Бүгүнкү күндө өкмөттүн колунда турабы? Жогорку кеңештин колунда турабы өкмөттү жоопкерчиликке тартуу? Тарта албайт. Конституцияда жазылып турат. Кандай дейсиз? Мен сизге мындай бир өзүбүздүн Кыргызстандын бүгүнкү болуп аткан турмушунан мисал келтирип бердим. Кандай дейсиз? Системадабы же адамдабы? Адамда. Бардык нерсе Кубаныч мырза адамдан көз каранды. Бирок кечиресиз, мына ошол эле адамдар, мисалы үчүн оппозицияда жүргөндө ошо элдин таламын талашып, коомдук кызыкчылыкты көп көтөрүп, анан эле кызматка барганда бир дубалап койгондой бир теңирден тескери өзгөрүп кеткен учурлар бар да. Аларды сырын эмнеден көрөсүз? Алар куулмалар деп коет, алардын омурткасы жок. Мындай төгөрөк бол десең төгөрөк болот, төрт буштук десең төрт буштук. Булар куулма. Булар бүт баары жанакындай акчанын аркасы менен келген, кандайдыр бир убадалардын аркасы менен келген. Эгерде кайсы бир деңгээлде сөз кыйтып аткан болсоңуз, мен сизге вице-премьер болуп турган кезинде Фелик Шаршембаевич Куловдун көзү тирүү сурасаңар болот. Канча жолу өкмөттүн президенттин чечимине каршы чыккан? Сураңыз, көзү тирүү. Ал киши калп айтпайт, билесиз. Чакыргыла да сурагыла. Мадумаров дайым сизге ушундай бир өкмөттүн токтомдоруна каршы чыгып турган мезгилдери болгон. Эмне үчүн ушундай кабыл алынган эмес дегендей сыяктуу. Мен көптөгөн чечимдерди токтотуп калганга чейин мүмкүнчүлүгүм жеткен. Ошол эле ХИПИК программасы боюнча. Госсекретарь болуп турган кезимде мен ачыктан ачык сунуштабадым ба? Кыргызстанда бүткүл эл тарабынан шайланган президент бир эле учурда өкмөттүн башчысы болуш керек. Биз 6 миллион калкпыз. Президент, анын администрациясы, өкмөт, анын аппараты, анын жергиликтүү министрлер, анын аппараты, мен 12-син санап берген. Ушунун кажети барбы? Мите курттай болуп көбөйүп кетти папке кармагандар. Муну азайтышыбыз керек деп. Сунуш өтпөйт. Эмне үчүн Мадумаров кызматтан кетет? Ошондой тынымсыз ошондой талаптарды койгондугу үчүн өтпөйт. Төрагалык эмне болду? Төрагалык мына ошол ГЭСтерди менчиктештирүүгө, тарифтерди көтөрүүгө каршы чыккандык үчүн кеткенбиз. Саясаттагы принципиалдуулук жөнүндө көп айтасыз да. Сиз парламентти жетектеп турганда АКШнын Манас аба майданындагы авиа базасын чыгаруу боюнча демилгечилердин бири болдуңуз. Бирок ошол учурда аталган базанын бюджетке, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чоң акча алып келип жаткандыгы, ошол учурда анын Кыргызстандын коопсуздук тутумуна дагы кандайдыр деңгээлде салымы бар экендиги жөнүндө маселени мындай четке каккан учурларыңыз болду. Түпкүрүндөгү себеби ошо геосаясий кызыкчылыктардан улам ушул бир позицияны коргоого эле байланыштуу болдубу, же бул чынында эле Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына төп келе беле? Анын турушу биздин кызыкчылыкка жооп бербейт. Экологиялык жагын аласыңарбы, геостратегиялык жагын аласыңарбы, кайсы жагын алсаңар ошол жагын алгыла. Биз эки чоң мамлекеттин ортосундагы турган кичинекей мамлекетпиз. Бир жагыбызда Кытай турат, бир жагыбызда орустар турат. Америка Кошмо Штаттары эки держава менен тең карама каршылыктагы держава. Экидөө кагышса ортодон чымын өлөт деген саясатты жүргүзбөшүбүз керекпиз. Американын базасы кайсы жерде турган болсо, ошол эки чоң мамлекеттин аскер бутасында ошол чекит болот. Бизге эмне кереги бар ал? Саясий көз караштардын карама каршылыгынан улам парламенттин спикерлигинен кеттим деп атасыз да. Бирок экинчи ирет коопсуздук кеңешинин катчылыгына баргансыз да, мына ошол Бакиев бийлигинин тушунда. Себеби эмнеде эле? Билесизби, мен принципиалдуулуктан алганда, мен төрагалыктан кетип, жөн эле конституциялык түзүлүш комитетинин төрагасы болуп бериңин истегенде, мен төрагалыктан да, депутаттык мандатын да биротоло бүт баарын тапшырып чыгып кеткем. Бүгүнкүлөрдөй болуп, сенин партияң оппозицияда,
А сен көпчүлүк коалициянын башчысы болуп отуруп, андайга менин абийирим жол бербейт. Болсоң бир тарапта бол. Коопсуздук кеңешке барганда биздин улуттук менталитет бар. Аксакалдар, тигилер, булар, укпай койсоң укпай койду дейт. Угуп барган болсоң сен сыяктуу азаматтар келип алып суроо берет момунда эмне болду деп. Коопсуздук кеңешине барарда момундай шарт болгон. Бизде күч структуралары аябагандай каттуу коррупциялашып кетти. Күч структуралары мындай бир бирдиктүү саясат жүргүзбөй калды. МВД өзүнчө, Ички иштер министрлиги, коопсуздук кызматы өзүнчө кетти, коргоо министрлиги өзүнчө, баш прокуратура өзүнчө. Баарын башын бириктирген бир азамат керек дегендей бир талап болду. Бүгүнкү генералдардан сурап көрүңүз, көздөрү тирүү. 3 айдын ичинде коопсуздук кеңеши мыкты координациялай турган бардык күч структураларын бир багытта иштей турган, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштей турган жагдайга келди. Көп өткөн жок, элестетип көргүлө өзүңөр. Ага чейин кандай болгон экен? Милициянын генералы келип, коопсуздук кеңеши болсо милицияга жан тартып, коопсуздук кызматынан келсе коопсуздук кызматына жан тартып, прокуратурадан келсе прокуратурага, коргоо министрлигинин генералы коргоо министрлиги. Баягы ар бири өзүнө тартып баштаганда, ошондо ортодо турган калыс мамлекетчил инсан керек болду. Мен таң калам, ошол 2008-жылы келсем, эгемендүүлүктү алганыбызга дээрлик бир 18 жыл болуп кетсе дагы, бизде министрлердин ортосундагы, областтардын ортосундагы коопсуздук концепциясы жок экен. Архивди карап көргүлө. Биз биринчи жолу министрлердин деңгээлинде, областтардын деңгээлинде коопсуздук концепциясын түздүк. Мына ошол учурда бир жагдайды эстейли да. Сиз парламент спикерлигинен кеткенден кийин Борбордук шайлоо комиссиясынын ошол кездеги төрайымы Клара Кабилова ошол учурда президент Курманбек Бакиевге атайын кайрылуу менен чыккан да. Ошол материалдарды ошол мезгилдеги саясатчы Үсөн Сыдыков, сиз баш болуп сизге чейинки коопсуздук кеңешинин катчысы Исмаил Исаковго берип, ошо президент Бакиевге тапшыруу жөнүндө маселе көтөрүлгөн экен. Ошонун айынан Исмаил Исаков менен Курманбек Бакиевдин ортосунда бир катуу сөздөр болуп, жыйынтыгында Исмаил Исаков коопсуздук кеңешинин катчылыгынан кетип атат да. Ал киши кеткенден кийин сиздин ал адамдын ордуна барышыңыздын моралдык этикалык жагын ошол учурда ойлонуп көрдүңүз беле? Сенин алдыңда ким иштеген? Кубаныч. Сенин алдыңда сен келген кызматта ким иштеген? Жок, эми баягы Исмаил Исаковтар менен чогуу жанагы жагдай боюнча, саясий жагдай боюнча чогуу сөз кылып, анан кийин ал киши кеткенден кийин анын ордуна баруу деген. Кандай дейсиз? Ошол Акаевди эл кууп жибергенден кийин анын ордуна ал кызматка келүүгө моралдык укугу бар беле Бакиевдин? Кандай дейсиз? Бакиевди кууп жибергенден кийин анын ордуна барууга Атамбаевдин укугу бар беле? Моралдык укугу. Же болбосо ошол Бакиев олтурган кабинетте, Бакиев олтурган столдо, ошол Бакиев жасаткан керемет кабинетте бүгүнкү Жээнбековдо отурат. Барбы моралдык укугу? Жок, бул эми Жок, ошол эле. Жок, маселе мындай болуп атпайбы? Сиз ошол мезгилде генерал Исмаил Исаков менен саясий көз карашыңыз бир болуп, саясий санаалаш катары болгонсуз да, мындай соратниктер катары. Эми бул силер билген жагы. Бирок ал киши ошо Максим Бакиевке байланыштуу маселеден улам ошо президент менен карама каршылыкка барып, ал киши кеткенден кийин анын ордуна баруунун моралдык этикалык жагы бул принципиалдуулукка жатабы деген маселени ойлоп атабыз да. Максим Бакиевке каршы Мадумаровчалык бир да чиновнигин чыга алган эмес. Сиз азыр айтып атасыз, эл билбеген жагы да бар. Ал кандай жагы эле? Ал менин абийиримде. Мен бирөө кеткенден кийин аркасына аябай тепкилегенди жаман көрөм. Жек көрөм. Жакшысы мен өзүм канчалык жабыр тартайын, бирок менин алдымдан кеткен кишинин аркасынан тепкилегенди өтө жек көрөм. Бул жигитчиликке да, мусулманчылыкка да жатпайт. Анан ошол аркылуу кеттим деп кыйкырык салган баатырлардын дагы абийиринде болсун. Эмне үчүн кеткендигин абийир тарых билет. Чыгып туруп эле мен момундай болгон үчүн кеттим, анан мен момундай кылып жабыр тартып калдым деген азыркы кезде мода да бул. Себеби иликтеген киши жок. Баары үстүртөн көбүктөрдү карайт. Анын баарын тарых өзүнүн ордуна коет. Жабыр тартат, чындыкты көтөрүп жүргөн киши жабыр тартат, тепкиге калат, жалгыз калат. Бирок эртеби кечпи баары бир чыгат.
ошо бир эле учурда Акаевдин орун мезгилинде ошол кездеги бийликтин катачылыктарын ашкерлеген, элдин таламын талашкан оппозиционер саясатчы Адахан Мадумаровдун кийин аткаруу бийлигиндеги вице-премьер-министр, коопсуздук кеңешинин катчысы, андан кийин жогорку кеңештин төрагасы болгон Мадумаровдун, андан кийин 2010-жылдан кийинки саясий ишмердүүлүктө иштеп жаткан Мадумаровдун айырмачылыгын эмнеден көрөсүз өзүңүз? Дегенин себеби сиздин ошо саясий жылдызыңыз жанган учурлар катары кайсы учурларды белгилейт элеңиз? Саясий жылдыз качан жанды, кандай болуп жанды, кишинин көзү өткөнгө чейин жылдызы жана берет. Жылдыз өчкөн күнү ал киши бүтөт. Ошол өзү туура эмес. Саясий жылдыз баягы орусчадан түз которуп алдыңар да, звездный час дегендичи. Адамдын жылдызы күйүп турган үчүн жашайт. Орусчадан түз эле которуп алдыңар да, маанисин карабай турупчу. Бардыгыбыз жакшы үмүт менен жашайбыз. Кудай буйрса да көптөгөн күйүп тура турган жылдыздар алдыда. Ушундай. Экинчиден, айырмасы эмнеде дегенде, айырмасы эч кандай жок. Маселен, ошол депутат болуп жүргөндө мен социалдык тармактын комитети төрагасы катарында аябай каттуу сынга алып жүргөн нерселердин баары мени Бакиев сүйгөндөн, жакшы көргөндөн, же болбосо ошол кездеги өкмөт, бүгүнкү күндө Феликс Шаршембаевден сурагыла, өкмөт жакшы көргөндөн ошол кызматты сунуштаган жок. Аябай каттуу сынга алып жүрдү эле, ушул жигитти бир тегирменин ташын таштап көрөлү деп ойлошту. Кудайга чексиз шүгүрчүлүк келтирем. Мен бир жыл иштептирмин. 6 жыл ордунан козголбогондорго дагы ушул суроону бербейсиңер. Эмне кылып койду деген. Мен 1 жыл иштептирмин. 1 жылда эмнеге жетише алдык биз? Бүгүн мына мугалимдердин баары ата-энелер каршы болуп мугалимдерге чыгып атат көчөгө. Бизден акча жыйнап атат. Мектепти бөлүп койду. 50 сом берген балдарды бир класста, 500 сом берген балдарды башка класста деп. Бул эмне деген жапайычылык. Ошол кезде ата-энелеринен мектептин оңдоо түзөө иштерине акча жыйнаганды кан буугандай бууган Мадумаров. Ошол кезде 1 класстан 4 класска чейинки балдарга ысык тамак уюштурган Мадумаров. 1 жылда 30% китеп фондун жаңылап берген ошол Мадумаров. 1 жылдын ичинде бүтүндөй пенсионерлерге, баякындай жөлөк пул алып аткандарга un менен, буудай менен, шекер менен, башка менен берип эмес, акчалай түрдө берип калганга жетишкен Мадумаров. Төрөт үйлөрдүн бүт бардык ооруканалар бекер болгонго жетишкен Мадумаров. Муну мен керт башым менен жоопкерчиликке алам деп бардым. Мен ошолорду жасай алдым. Мунун тарых баасын берет. Мен сыймыктанам булардын баарына. Коопсуздук кеңеши болгондогу жасаган иштерди генералдардан сурагыла. Бүгүнкү күнгө чейин тамшалоо менен айтышат. Алардан сурагыла, мен өзүм айтканым туура эмес болуп калат. Мамлекеттик катчы болуп турган кездеги жасалган иштер мына туризмди өнүктүрөбүз деп кыйкырышып атпайбы? Кыйкырбай, башка кылбай эле ошол баягы 1-Ысык көл дүйнөлүк кинофестивалю. Соңкөлдү манас жер деген деп жалгыз эле көл менен эмес, бизде керемет Соңкөл деген бар, Нарын жергеси бар. Бизде Арсланбап, Сарычелек деген жергелери бар. Биз ач кыйкырыкты салбай эле акырын эле иштей бергенбиз. 1 жылдын ичинде же болбосо 1 айдын ичинде нечен эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги артисттер келип турчу. Бишкекке биз чакырчубуз аларды. Экинчиден, филармониянын артисттери 30 жылдын соңку 30 жылдан бери Кыргызстанды төрө кыдырып, жер-жерде концерт берген эмес экен. Мана Керим Турапов баш директор болуп туруп, өзү башында туруп алып, бүтүндөй 7 дубанды кыдырып, элге керемет концерттерди берип келип атты. Бирок ошол эле кезде, мисалы үчүн, ошо сиздердин учуруңуздарда деле азыр деле ушул нерсе мүнөздүү ошо Кыргызстандын бийлиги болобу, расмий бийлиги, же болбосо оппозициясы болобу, бир улуттук кызыкчылыкты коргоо маселелеринде Кремлдин көзүн карап, көз каранды болуп калган учур аябай сынга алынып келет да. Эмне себептен саясий элитанын деңгээли ушунчалыкка түшүп кетти деп ойлойсуз? Эч качан бирөөнүн кызыкчылыгын колдоп, бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп келбейт. Тескерисинче, жакшы эстеттиңиз. Россиянын Пенза областында кыргыз маданият күндөрүн өткөрдүм мен. Бүгүнкү күнгө чейин көз алдымда. Кыргызстандын Екатеринбургда, Свердловск областында маданият күндөрүн өткөрдүк. Биз тең ата болдук. Биз мына Болот Миңжилкыев агабыз Марин театрында Борис Годуновдун ариясын эч ким аткара албай коюп, биздин Болот Миңжилкыев агабыз аткарган. Мына ушуну жар салып келип атабыз.
Биздин керемет чыгармаларды мы соскучились деп ыйлаган күндөрү бар. Ушунун баарын Мадумаров мыкты жасагандардын баарын архивтерден өчүрүп турат да, КТРда болуш керек. Бирок өчүрүп турат. Бүгүн издесең таппайсың. Бул эми маданият тармагы боюнча айтып атасыз да, деги эле ошо саясатта, айрыкча Евразиялык экономикалык биримдикте, экономикада биз ошол биримдикке кирип тең ата боло алдыкпы? Эмне себептен оппозиция өкүлдөрү ушул маселени козгогондон чочулап турушат? Чочулабайт Кубан мырза. Мен дагы бир жолу сизге кайрылам да, архивди караңыз да. Мадумаров дайым айткан, биз тең ата боло албайбыз. Биз тең ата болуш үчүн жок дегенде ийине чыгарышыбыз керек. Евразеске киргенде сөзсүз түрдө күчтүү мамлекеттер өзлөрүнүн өнүмдөрүн сатыш үчүн политика протекционизма дегенди Петр биринчи өткөргөн биринчи. Оппозиция өкүлү катары, саясатчы катары бир катуу карама каршылык айтып, ошо өлкөнүн эгемендигине, суверенитетине байланыштуу маселелерди айтууда эмнегедир биздин көпчүлүк саясатчылар ошолордун өздөрүн чакырып алып сура. Ошолордун өздөрүн чакырып алып сура. Эгерде Мадумаров ар бир нерсеге каршы чыгып атса, чакырып алып айтасыңар. Сизге деги эмне жагат, баардык нерсени сунуштаса жакпайт деп. Жакпаган нерсени жакпайт деп айтам. Керектүү нерсе болсо мен керек муну деп айтам. Эгер жаңылган болсом, мен өзүм жооп берем. Жаңылган жеринде силер таап, көпчүлүк саясатчылар деп туруп, баягындай ал жака бул жака секирип ойноп жүргөн саясатчылар менен аралаштырбагыла. Аларды чакырып алып туруп өзүнө бергиле ошол суроону. Кандай дейсиңер? Менимче ушул адилеттүүлүк болот го. Бир мисал келтирсек да, мисал үчүн албетте сиз бийликтин шалаактылыгын сындайсыз, сабатсыздыгын сындайсыз, бирок мындай бир улуттук кызыкчылыкка келген маселелерде үн катпай калган учурларыңыз бар да. Мисал үчүн кыргыз газдын сатылышы, кыргыз мунай газдын көзөмөлгө өтүп жатышы, Кыргызстандын мунай рыногунун монополияга айланып жатышы боюнча маселелерде эмнегедир үн катканыңызды көрө элекпиз. Сен укпа. Бул маселе эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Укпай калсаң, Кубан мырза, ал деген сөз бирөө айткан экен да. Мен ушундай эл бар экенин укпаптырмын депчи. Анан ага экинчи отурган аксакал айтыптыр да. Эгер сен укпасаң, демек ал эл жок болду деген сөз эмес деп. Ушундай да эл болобу деп сураган экен. Ошол сыяктуу, эгерде кыргыз стратегиялык өнөр жайларын Мадумаров кан какшап айткан, укпаган киши Мадумаров унчукпай койду дегендик эмес. Мен айтам, стратегиялык Англияны мисал келтирип, канча жолу какшадым, уккан киши барбы? Мына кече уран боюнча сүйлөп атам, уккан киши барбы? Бирөө укту ушуну. Же болбосо ошол кыргыз кен байлыктар, алтындар боюнча мен Алабукага да, Чаткалга да, Нарынга, Солтон Сарыга да барып кан какшап айтып атам, тогуз торону кан какшап. Уккан киши барбы? Уккан киши жок бүгүн. Мына ошол газ кетип баратканда, парламентте талкуу болуп атканда айттым. Бул саясий жактан аябай каттуу көзөмөлгө алуучу тармак болуп калат. Керекпи? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда революция жасайм десе, жасап коет. Мамлекет эмес, бир эле компания. Бир эле компания жасап коет. Биз өзүбүз олтурган, Газпромго кетпеди. Силерге майдай жагат, азыр ошол компанияларды улам айтканымдачы, силерге майдай жагат, себеп силердин кожоюнуңардын идеологиясына туура келет да ошол. Аны да билип турам мен. Биз өзүбүз олтурган бутакты өзүбүз кыркып атабыз деп канча какшадым. Жок, болбой берилди. Мен ошол кездеги мамлекеттин жетекчилигине аябай каттуу сын айтсам, ким Атамбаевка каршы чыкса, аны Кудай урсун дегенге чейин кыйкырдыңар. Дагы эле Мадумаров четте калды. Бүгүн келип, ар бир кадам сайын Атамбаевди тепкилеп атышат. Мына Бакиев жасады, баягы жолдон баратып, мүдүрүлүп кетсе дагы ушул ташты Бакиев койду деп койгонуңарды койбойсуңарбы деп айттым эле. Бакиевке мокочо болгондо ал кезде. Мадумаров дагы барып жармаштыргансыңар. Бүгүн эми мокочо болуп Атамбаев чыга келди дагы. Ар бир ишинде мен ага жармаштырасыңар. Мен андан терикпейм. Жаратуучу бардык нерсени көрүп турат. Бардык нерсени билип турат. Ар ким өзүнүн пейилине жараша тартат. Сиз да
контекстти башка жака буруп атасыздар. Кандай башка жака? Газ боюнча айтып атам. Жок, Азаттык мисалы үчүн сизди Атамбаевка байлаган же бир ушундай бир неме кылган. Бул көрсөтүү Азаттык үчүн болуп аткан жок да, жалпы коом үчүн болуп атат да. Туурабы? Жок, силер деген изомдомой айтып атабыз да. Жок, Азаттык силер дегенде массалык маалымат каражаттарын сен деле айтып атпайсыңбы, саясатчылар деп. Ойноп жүргөн саясатчылар бар, акча жасап жүргөн саясатчылар бар, куу саясатчылар бар, туруксуз саясатчылар бар. Жалпылап айтып атпайсыңбы? Мисалы үчүн азыркы күндө сиздин ушу Кыргыз темир жолунун Орусиянын темир жол компаниясына берилишине байланыштуу демилгеге карата пикириңизди уга элекпиз. Пикиримди уга элексиңер. Кыргыз мунай газ боюнча уга элекпиз да. Уга элексиңер, себеп мен кагазды көрө элекмин. Бул бир. Кагазды көрбөй туруп, мен маселен журналист болсом, же студент болсом, же башка болсом, кагазды колума тийбей туруп кыйкыра берсем болот. Мен анын шарттарына карабай туруп, көрбөй туруп, мен эмне деп айтам? Кыргыздын өзүнүн темир жолу болуу керек. Кыргыз энергетикасын менчиктештирүүгө караманча каршы чыккан ошол Мадумаров. Ошон үчүн спикерликтен кетип баратат. Кыргыз авиа жолдорун менчиктештиребиз дегенде дагы эмне деген жамандыктарды көрдүм мен. Эмне деген каралоолордун астында калдым. Кыргыздын өзүнүн аба жолу эгемен болуш керек. Кыргыздын асманы болуш керек. Муну бир учурда айттым эле да, ар бир нерсе бизге таандык болбосо, бизде мамлекет болуунун кажети жок. Ушул менчиктештирүү бүгүнкү күндөгү баягы газды берүү, темир жолду берүү, баягы авиакомпанияларды берүү. Мына ушул боюнча айттым да, Путин момундай жооп бербеди. Эгерде Америка кол салса, кайсы бир мамлекет кол салса, биз жооп беребиз. Анда журналист сурап атат. Анда дүйнө жок болот го деп. Десе, Путин билесиңер эмне деп жооп берди? Россия болбогон дүйнөнүн бизге эмне кереги бар деп. Кереметпи? Жооп. Укмуш жооп. Мен дагы ошол жоопту Путинге чейин айткам. Эгерде биздин өзүбүздүн темир жол болбосо, биздин өзүбүздүн автожолубуз болбосо, биздин өзүбүздүн аба жолубуз, асманыбыз да өзүбүздүкү болбосо, анда мамлекеттин кереги барбы бизге? Түшүнүп атасыңар? Менин сөзүмдү укпайсыңар, себеп маани бербейсиңер. Чет жактан бирөө келип ушул сөздү айтып койсо, кол чаап, мен жанагы өксүктүк оору дегенибиз ушул. Эгемендүүлүктү кааласаңар, менчелик каалайсыңар. Элди сүйсөңөр, менчелик сүйөсүңөр деп канча жолу айтам. Мына азыр алтын боюнча чыгып аттым, бир саясатчы үн кошкон жок. 4 жылдан бери какшап келатам. Мен барган жерге бир саясатчы барып койгон жок. Биздин партия көтөрүп келатат ушуну. Мына ушул нерселерди ушу саясий билдирүүлөрүңүз аркылуу айтып атасыз, бирок бийликтин сыртында болуп атасыз 2010 жылдан бери. Мына 1 жылдан кийин парламенттик шайлоо келатат. Жана өзүңүз айткандай, саясатчынын бир нече жолу жылдызы жанат дегендей, бул жолу ушу 20-жылы парламенттик шайлоодо сиздин партиянын жылдызы жана турган болсо, айтылган сөздөрүңүздү ошо улуттук кызыкчылыкты коргоо боюнча өзүңүздүн позицияңызга бекем турарыңызга ишенсек болобу? Мырза, мен 25 жылдан бери саясаттамын. 25 жылдан бери ушул суроону бересиңер. Ар бир муң келет журналисттер. Кайра эле башынан баштай бересиңер да. Кайгы ушунда. Мадумаров өзүнүн позициясын кылдай да кыйшайбайт. Саясатчынын баскан жолу дайыма коомчулукка кызыктуу да. Кызыктуу, бирок ошо баскан жолду биринчи иликтеп келиш керек да. Андан ары карай улап кетиш үчүн. Анан улам жаңы келген муунга кайра кайталай берсең, анын кызыгы жок да. Мен мына 50ден ашып бараткандан кийин мени өзгөртүү кыйын. Мени кайсы бир жолго салып кетүү кыйын. Дайым айтып келетем, жалгыз калган кезимде да ушул багытта кетем. Себеп, мен мунул дүйнөнүн кызыкчылыгы үчүн иштебейм. Мен мунул дүйнөнүн кызыкчылыгы үчүн жашабайм. Бул дүйнөнүн кызыкчылыгы мына бир кесе чайда, бир кесим нан. Мына бүгүнкү ачка калгандар кимдер? Баягы чет өлкөлөрдө аябай эсептерди ачып алып, банктарда акчасын кайда коерун билбей аткандар ачка. Менде андай кайгы жок. Мен Кудайга шүгүр токмун. Кыйшаңдап эки жака секирип аткандарды ошол байлар болот. Себеп алар байлык сакташ үчүн болот. Мен ошону түшүндүрүп айтып атам да. Менин сактай турган бир гана абийирим бар. Ошондуктан ал жака кыйшайсаң, бул жака кыйшасаң, эмне үчүн Мадумаров жөтөлүп койсо дагы 2 күн жазасыңар? Эмне үчүн башка саясатчылар шымын чечип башына кийип алып, 4 жолу 4 жака секирип кетсе дагы айтпайсыңар? Эмне үчүн билесиңерби? Себеп аларга айтканын пайдасы жок. Айтылып эле атат. Пайдасы жок да, алар кабагым кашым деп койбойт. Куба мырза, адам бир жашайт. Адам бир жашайт да бир кетет. Артында калган байлыктары эгерде
бирөөгө асык аткан болсо эчен кишилер кайгы тартпай калса болмок эле. Байлык же болбосо бийлик бакыт алып келбейт. Адамдын туруктуулугу, адам ошол бир нерсени бекем карманган болсо, мисалы Абсамат Масалиевичти дайым мисал келтирип айтам да, ушул каккан казыктай болуп бир жерден кыйшайбай кетти да. Кээ бир учурда мен да кыйналып кетип айтчумун да, жок эле дегенде могул кичинекей айланып өтүп кетпейсизби десем болбойт деп койчу. Түз эле айтсаңыз, парламенттик шайлоого сиздин партия барабы? Кечээ ушул суроого жооп берсем, бүгүн кайра сурап аткандан уламай атам. Барат, сөзсүз барат. Себеп менин бул Барса кандай платформа менен барат? Платформа Башка белгилүү. партиялардан эмнеси менен айырмаланып барат? Себеби өткөн жолку шайлоодо сиз азыр сындап аткан байлардын бири Аскар Салымбековдун партиясы менен кошулду эле, бирок ал тандем көпкө созулган жок. Муну саясий жаңылыштык деп эсептейсизби? Саясий жаңылыштык, биринчиден туура айтасыз, саясий жаңылыштык, экинчиден элдин талабы туура эмес. Эл талап кое берет ушундай деп. Аны менен бирик, жалгыз болбойт, муну менен бирик. Бирикпей койгон болсоң айтасыңар да, кыйкырып, буга эч ким жакпайт, жактырбайт, тигинде мындай, өзүң кыйын сезет. Биригейин деген азаматтарыңдан бүт бардыгы сенин талаптарыңа шайкеш келбесе, эмне үчүн кыйкырасыңар анда биригеле бирик деп барып? Бөтөн мамлекеттен келген жоксуңар го. Шайлоо башталар да башталат. Оң жагынан да, сол жагынан да бар акылдуу болуп келип, муну менен бирик, муну менен кошул, муну менен чогуу бар деп. Барбай койсоң кыйшайып туруп калышат капы болуп. Буга саясатчылар күнөөлүүбү же коомчулук же журналисттер күнөөлүүбү? Эки тарабы тең. Эки тарабы тең. Эгерде мыктынын мыктылары өзүнчө жалгыз калган кезинде дагы көтөрүлүп турган, эл колдоп турган болсо, эч кандай биригүүнүн кажети жок. Биздин ата бабаларыбыз билесизби эмне деп айткан? Таамай сөздөн пайда жок, таянаарың болбосо дейт. Таянаарың ким болот? Жараткан Аллахтан кийин гана таянаарың эл. Эгер элиң сенин таамай айткан сөздөрүңдү көтөрүп турбаса, сени жөлөп таяп турбаса, ал сөздөн не пайда? Ана керемет да. Бирөөлөрдүн төө көтөргүс сөзү бар, бирөөлөрдүн төө көтөргүс көзү бар дейт. Бүгүнкү Сиз электоратка ишенесизби? Электоратыңызга 20-жылдагы? Мен толук кандуу түрдө ишенем десем, 200-дүүлүк болуп калат. Ишенбейм десем, үмүтсүздүк болуп калат. Ошондуктан үмүт кылабыз биз. Ар бир шайлоодо жок дегенде 5%-дан 5%-дан биздин элибиздин көзү ачылып, акылы жетип, келечекти көрө билүү дареметтери өсүп баратат деген үмүттөмүн. Себеп ичип да көрүштү, жеп да көрүштү, алып да көрүштү. Алардын баары 2 сааттык, 2 күндүк кызыкчылык экендигине көздөрү жетип. Буга эмне болду? Кечээ Чаткалга барганда мага мугалимдер келишти бир үйгө. Алыс жер, бизде ашкана жок, ушул жерден чай ичип кетиңиз дегенден ошол жерге кирип барсак, бир 15тей жалаң аялдар мугалимдер. Бирөө ошол Кызыл Токай айылына барганда ошол мектептин завучумун дейт. Менде күнөө деп өзүнүн башын өзү уруп атат. Неге? 500 сомдон беребиз, киши алып келгиле десе, мен өзүм чуркап жүрүп 500 сомдон киши жыйнадым эле. Күнөө менде. Муну болуп аткан башаламандыкка мен өзүмдү күнөөкөр сезем. Мени кечирип коюңуз деп отурду чай үстүндө. Үмүт жандырабы ушундай сөздөр? Ошол сыяктуу мугалимдер толтурады. Бул шайлоо болбосо кийинки болбосо кийинкиде акыры барып биз өзүбүз мүдүрүлүп болсо дагы жыгылып туруп, ыйлап, сыктап, кургап өзүбүздүн жолубузду табабыз. Соңку мезгилде Орусиянын шаарларына каттап, ошол жактагы эмгек мигранттары менен көп жолугушуп жүрөсүз. Сиздин артыңыздан ошол бийликчил партиялар дагы барып жүрүшөт. Кийинки учурда ошо мигранттардын турмушуна кызыгуу күчөгөндөй да, бул алдыдагы шайлоолордун бир өзүнчө бир фишкасы болчудай болуп турат да. Эмгек мигранттар менен болгон байланышыңыздын түпкү мүдөөсү, байланыштардын өзөгүн эмне түзөт? Куа мырза абдан туура айттыңыз да, соңку мезгилде деп. Соңку мезгилде ошо бийликке жан тарткандар чуркап барды. Ат тезегин кургатпай барып атат. Бул да Мадумаровдун берип аткан пайдасы ошол убактылуу иштеп жүргөндөргө. Ушу Мадумаровдун кайсы бир таасирин азайтабыз деген максатта көптөгөн чабармандар барып, аз да болсо маселе чечип атат. Бул да пайда. Алар соңку мезгилде. Мен 95-жылдан бери ошол убактылуу иштеп жүргөндөр менен иштешем. 95-жылы. Биринчи биздин кулчулук
мына Казакстандын тамеки өндүргөн жерлеринде барып кул болушкан. Аябагандай катты кордук көрүшкөн. Мен эчен жолу басып бардым. Эчен жолу түнү менен үйлөрүндө жүрүп алып, жаткан жерлеринен барып алып, камерага тартып келип жогорку кеңеште көрсөтүп аттым. Ошолордун баарын алып барып төгүп берип аткан биздин кыргыз жарандары болуп атты. Мына ошол маселе токтоду. Аны менен билесизби, ошол кулчулуктан качып келатып, 20-кылымдын ажары деп атаганмын мен. Бирөөнү карышкыр жеп кеткен. Силер жаш кезиңер алар. Мен ошол 95-жылдан бери кайсыл жерде кыргыздын көз жашы төгүлүп аткан болсо мен ошол жердемин. Ошондуктан алар колдоого алат. Эмне үчүн колдоого алат? Себеби ишенет. Калгандары убактылуу. Мына 10 жыл үн катпай жатып, азыр улам-улам Москвага каттап, улам-улам Сибирге каттап аткандары улак уюштура коюп, же болбосо жанакы сүмөлөк уюштура коюп, Нооруз майрамына деп уюштура коюп. Алардын баары жасалма. Булар артист баягы келди кетти. Алар жанакы эмнеге барат да? Сиздин жолугушуулар эмнеси менен айырмаланат ошол бийликтин жолугушууларынан? Алардын жолугушууларынан айырмаланып, мени эл өзү чакырат. Бизге келип бериңиз. Биз менен сүйлөшүп кетиңиз. Бизге Кыргызстандагы абалды түзмө-түз айтып бериңиз деп. Алар чакырат, мен барам. Чакырбаган жерге басып барбайм. Мына ошол сыяктуу эле кече интернеттерге чыгып атпайбы? Россияга көп барып атасыз, бизге да келип кетиңиз, биз да уюштуралы деп. Казакстан, Алматыда. Алматыда да барып жолугушуу уюштуруп атабыз биз. Ал жерге да көп барам мен. Чакырсын, барам. Бирок баягы бүгүнкү бийликтен айырмаланып барып, эбегейсиз чоң акча кетирип, алардын баарын жыйнап, анан чыккандан кийин чай берип, жакшы көрүнүп, жасакерлениш ал менин колумдан келбейт. Мен андайды жактырбайм да. Чек арада бир көйгөй пайда болду эле. Сиз учурунда кол койгон протоколдун көчүрмөсүн чыгарып улам-улам кайталап берип атышат. 175 метр жерди Тажикстандын жери деп таанып, Мадымаров кол коюп берип, протоколго кол коюп берип салган дейт да. Бул кандай болду эле өзү? Кой мырза, сабатсыздыктын дагы чеги болот да. 175 метр жер эмес, мен өзүмдүн үйүмдү мен өзүм сата албайм, билесизби? Мен өзүмдүн туулуп өскөн жеримде 5 сотик жер ала албай, анан бүтүндөй кыргыздын жерин бир жака берип жүрөм. Ойлонбойбузбу? Мындай бир акыл жүгүртпөйлүбү? Жер чек араны өзгөртүү бул жогорку кеңештин укугу. А эгер жогорку кеңеш андай документ барбаса, жогорку кеңеш аны карабаса, кантип берип жүрөт? Ойлонбойлубу кичине? Мен өзүмдүн жашап аткан, өзүмдүн менчигим болгон үйүмдү дагы келинчегимдин, балдарымдын уруксаты макул деп барып нотариустан мөөр басып бермейинче мен аны сата албайм. Өзүмдүн үйүмдү. Анан мен мамлекеттин жерин берип жүрөм. Ойлонуш керек да, кичине бир баш керек. Бул маселе мындай болот. Убактылуу токтоп калдыкпы? Тажиктер биздин жер деп турган жерди, биздин жер деп талашып аткан жерди алар таанып атат. Бул кыргыздын жери, ушул жерден биз Өзбекстандан көз карандылык үчүн электр энергиясын тартып өтөбүз деп суранып атат. Анан биз айтып атабыз, жарайт. Анда Сүлүктүдөн чыккан, Лейлектен чыккан биздин кыргыз жараны Бишкекке чейин бир да жерди басып өтпөй, бөтөн мамлекетке кор болбой, күрүч алып баратасыңбы, чай алып баратасыңбы, май алып баратасыңбы деп аны чечиндирип алып токтотпой өтүш үчүн бизге могул жер керек деп атабыз. Алар айтып атат, макул, биз ушул жерди силерге беребиз, силер ушул жерден зым тарталы. Бул деген өтүп кетти деген эмес. Убактылуу ушинтип туралы, чек ара чечилгенге чейин муну өз ара келишип бир маселе чечүү деп коет. Эгер көгөрүп эле биз туруп алган болсок, таптакыр көгөрүп же согушуш керек, же болбосо 200 миңден ашык эл 1 килограмм күрүч бул жака алып өтө албай, жакыны каза болсо ал жака өтө албай, той кудалар бул бер жактан болуп калса бер жака өтө албай, какшап күн сайын зар какшап ыйлап олтуруу керек. Кайсынысын тандайбыз? Эмнесин тандайбыз? Биз айтып атабыз, макул, келгиле, акыл калчап, маселе чечилгенге чейин биздин жарандар өтсүн деп атабыз. Менимче, бул аябагандай чоң маселе, оор маселе. 86-жылдарында
биздин Кыргызстандын биринчи катчысы Абсамат Масалиевич менен Тажикстандын биринчи катчысы Махкамовдун ортосунда ошол жерден каттуу согуш жүргөн жер дагы ошол жер. А бирок маселе ал жерде болуп аткан жок да. Маселе Аксайда болуп атат да. Ал көк таштын тек эч кандай тиешеси жок. Бир нерсеге жабыштырып коюш керек да мына. Шайлоого мен ошондо байкадым, шайлоо жакындап убактысынан эрте өтөт окшойт деп. Себеп Баткен районунун, Баткен областынын эли аябай каттуу колдоого алган бүтүн Кыргызстанды бирдеме жасаш керек да. Деги эле саясат бул компромисстердин искусствосу дейт да. Барекелде. Мына ошол компромисске биз тажиктер менен бардык да. Биз талашып аткан жерди силерге, силер талашып аткан жерди биз колдонобуз. Эки тарап тең бир чечимге келгенге чейин деп. Маалда шайлоо келе жатат. Ушул маалда, ушул жагдайда ар бир саясий күчтөр биригет, альянс түзөт, оппозициялык альянстар түзүлөт. Жакында мисалы үчүн Атамбаев жетектеген КСДП партиясы өзүн азыркы бийликке расмий түрдө оппозициядамын деп жарыялады да. Башка да оппозициялык күчтөр болуп атат. Деги эле оппозиция станында, оппозициялык альянста кандайдыр бир кызматташуу жөнүндө сөз болушу мүмкүнбү? Болсо ал кандай форматта болушу мүмкүн? Болушу мүмкүн. Бул ар кандай нерселер болот, бирок мен улам жарыялаган сайын кайра ошол маселени көтөрүп келесиңер, массалык маалымат каражаттары. Биздин эшик ачык. Бизде Кыргызстанда парламент кыскарышы керек. Өкмөттөрдүн саны 25 эмес, 11 министрлик биздин Кыргызстанга жетиштүү. 11. Жогорку кеңеш 800 миллион сом акча коротуп 120 депутатты кармап туруштун кажети жок. Бизге 65 депутат жетиштүү. Бизге 300 миллиондун тегерегинде сарптала турган парламент керек. 800 миллион, жарым миллиард сомду үнөмдөшүбүз керек. Ошол жарым миллиард сомго бир класста 45-тен 50-ден окуп аткан балдарга ошолорго бериш керек. Жогорку кеңешке кетип аткан акчаны элге бериш керек. Өкмөттүн аппаратын түзүштүн кажети жок. Эл тарабынан шайланган президент өкмөттү башкарсын. Жеке керт башы менен жоопкерчиликти мойнуна алсын. Мына ошондо эсептеп көрсөңүз 1,5 миллиард сомдон ашык акча үнөмдөлөт. 1,5 миллиард сомго канча мектеп курса болот? Мына мектептин көйгөйү чечилет. Ата-энелерди какшатып, балдардын көкүрөгүнө каттуу сокку урбастан, сен атаң акча берген жок, башка класска барасың деп. Депутаттарды кыскартыш керек. Мектептерди эмес, министрликтерди кыскартышыбыз керек. Мына ушул максаттар менен биз пикирлешпиз деген кайсы саясий күч болсо, биздин эшигибиз ачык дегенибизге 10 жылдан ашык.